Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Сүйлөй алат, баарын түшүнөт. Кадимки биз жасаган кыймылдарды жасай алат. Абалы жакшы болгондуктан биз аны бөлмөгө котордук. Бирок өкүнүчтүү бир маселе бар. Бул кыз толугу менен эсин жоготкон. Анын эсинде эч нерсе жокпу? Эч нерсе. Жада калса аты дагы. Ошондуктан эндигиче туугандарын таба алган жокпуз. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Джохарчи, Мариям Кавияни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганжали, костюмер Нази Портовзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердин жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердин жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данешпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббаси Заде, режиссеру Алиреза Афхами. دکتر علی امیدی به اورژانس. دکتر علی امیدی به اورژانس. Акыбалыңыз кандай? Жол кырсыгы жөнүндө бир нерсе эстедиңизби? Мен сизди сүзүп албадымбы? Мурда күнү түндө сиз четтеги жолдо жалгыз баратыпсыз. Бул мекен тушунда. Мен сизди ошол жерден сүзүп албадымбы? Ал түн жөнүндө бир нерсе эстей алдыңызбы? Ошончо кеч жолдо жүргөнүңүздүн себеби болсо керек. Балким үйүңүз жакын арададыр, же болбосо туугандарыңыздын үйү. Эч нерсе эсимде жок. Жаныңызда эч нерсе жок экен. Өздүгүңүздү тактаган күбөлүк. Жада калса баштыкча, эч нерсе. Андай жолдо ошончо кеч эмне кылып жүрдүңүз эле? Мен абдан чарчап турам. Эч нерсе билбейм. Бери карачы кымбаттым. Биз сени үй бүлөңө каатырланып атабыз. Алар сени азыр издеп жаткан болсо керек. Аларга сен жөнүндө кабарлап койсокпу дегенбиз. Мен өзүмдүн ким экенин билбейм. Атымды да, үй бүлөмдү да эч нерсени эстей албайм. Мен жайыма койгулачы.
دکتر علی امیدی به اورژانس. Албетте, сиздер өзүңүздөр жөнүндө кабатырланып атасыздар. Бирок айта кетчү нерсе, ал өз жөнүндө бир нерсени эстеп, же расмий түрдө анын ким экендиги такталмайынча, ал силер үчүн сотто көрсөтмө бере албайт. Ошондуктан силердин кыймылсыз мүлкүнүн кагаздары сотто болсо, ал азырынча ошол жакта калат. Кечиресиз, мен ал жөнүндө кабатырланганым жок. Мен болгону бул кызга эмне жардам кыла алаарымды билгим келет. Чынын айтайынбы? Албетте, суранабыз. Эч нерсе. Мындай ооруларды дарылоонун көп түрү бар. Бирок алардын баарысы көп убакытты талап кылат. Анын үстүнө дарылоонун баардыгы эле ийгиликтүү боло бербейт. Албетте, айрым оорулуулар өзүнүн жашоосун толугу менен эстеген учурлар болгон. Бирок дагы бир жолу кайталап айтайын, аны алдын ала айтуу кыйын. Негизи мындай ооруларга убакыт гана керек. Бир канча ай, балким бир канча жыл. Демек, ал ошончо убакыт ооруканада жатыш керекпи? Жок. Туугандары табылар менен аны аларга өткөрүп беребиз. Эгер эч ким келбесе, анда коомдук камсыздоо борборуна которууга туура келет. Сиздер дагы кабатырланбаңыздар. Бул бейтапка болгону убакыт гана керек. Эгер 2-3 күндүн аралыгында туугандары келбесе, мен аны тергөө бөлүмүнө которуп, бул ишти изилдөөгө жиберем. Алар баардыгын такташат. Бул учурда силер анын үй бүлөсүн тапсаңар жакшы болмок. Жолуңар болсун. Чоң рахмат. Ооба, илгертеден айткан кеп бар. Алдамчынын акылы кыска деп. Өткөндө өзүң айтпадыңбы? Мен кырсык болгон жерге дагы бир барып келейин. Өткөндө эле баарын караган жок белең. Карагам, бирок анда караңгы болуп эч нерсе деле көрүнбөй койду эле. Мен да сен менен барайынбы? Жок. Сага такси чакырайын, сен үйгө бара бер. Менин Назиге Аскар деген досум бар. Эмнеге Назиге экенин айтып отурсам көп сөз. Бирок айтайын дегеним бөлөк. Бир жолу ал сүйлөшкөн кызы менен көрүшөм деп ашыгып, 180 менен Пагдаш трассасына келе жатыптыр. Кокустан эле алдынан 15-16 жашар кыз жолго чуркап чыгып, Аскар тормозу тепкенине да карабай топтой эле келип машинанын терезесине бир тийип жолго сулап калат. Аскар газы тээп ал жерден качып жөнөйт. Бирок 100 метрдей жүрүп көзгөдөн караса, 3 жигит кызды күчкө салып сүйрөп баратканын көрүп калат. Ал кыз эч нерсе болбоп турбу анан. Андай дешке деле болбойт. Бир нече омурткасы, тизеси, жаак сөгү сынып кетиптир. Ошого карабай ал каршылык көрсөтүп тигилер менен барбай жатыптыр. Демек ал бирөөлөрдөн качып келаткан турбайбы? Ооба досум. Аскар кайдыгерлик кылбай кайра кайрылып барып, тигил зөөкүрлөрдү темир ачкыч менен уруп сабап кызды куткарат. Анан тигил зөөкүрлөр кызды тегеранда зоордоп алып келгенин билет. Эстүү кыз амалын таап, тигилерден кутулууга аракет кылып качып, анан Аскарга туш болуп атпайбы? Анан ал кыз эмне болуптур? Эч нерсе. Аскарга турмушка чыгып, алардын азыр 3 баласы бар. Кызык. Сага муну айтканымдын себеби, балким бул кыздын таржымалы ошондой болуп жүрбөсүн. Төрөм. Азыр мезгил бөлөк, жаман болуп калды. Мырзам, күтөбүйүнбү же кете берейинби? Жок. Бир аз күтө тур, чогуу кайтабыз.
Салам алейкум, ата. Алейкум ассалам. Кечиресиз, ата. Акыркы күндөрү бул жакта эч ким жоголбоп турбу? Мен жакында жол кырсыгына кабылдым. Жаш кызды сүзүп алдым. Бул жерден 3-4 километр өйдөрөөк. Бак дарактар көп жолдо. Ал бул жердикпи же жокпу билейин дедим эле. Мен билбейт экенмин. Сен эмне кылып атасың? Кызыктай неме экенсиң? 1 кил помидор үчүн баарын былчыйтып салбадыңбы? Мен жакшылардан тандап алайын дегем. Келе мага. Баары чогуу сатылат. Бар чары. Албасам койчу. Бекзат, сен кандайсың? Эгер ал кыздын эси ордуна келбесе, мен эмне болом, Рана? Ал өзүнүн эсин жоготушуна, жашоосун, ким экендигин унутканына мен күнөөлүүмүн. Сен аны атайлап кылган жоксуң да. Атайымбы, жокпу, болоор иш болду эми. Мен күнөөлүүмүн. Мындан жаман болсо эмне болот эле? Анын тирүү калганына Кудайыма шүгүр дейли. Бери карачы, Бекзат. Мен сен өзүңдү да, бизди да кыйноого саласың. Сен анын үй бүлөсүн табышың керек. Сен ошону менен алектен. Баса, ал жактан кыз жөнүндө, туугандары жөнүндө бир нерсе биле алдыңбы? Жок. Бүгүн ооруканадан чалып, кандай бөлмөгө жаткырал деп сурашкандан өзүнчө жаткыргыла дедим. Туура кылыпсың. Айтмакчы, менин үйүм эмне болду? Качан көчүп барсак болот? Көч азырынча токтотула турат. Айламды кетирбечи. Жок, чын айтам. Эмне үчүн токтотулат? Аны айтып отурсак сөз көп. Шашпай айтып берем. Ай. Силер бияка эмне чыктыңар? Жөн эле, апа. Мен дасторкон жайып койбодумбу? Жүргүлө тамак ичкиле. Карындаш, бери карап коюңуз. Биз анын сүрөтүн райондук бардык полиция бөлүмдөрүнө жибердик. Кимдир бирөө кызымды, эже карындаш же аялымды жоготтум деп келсе, дароо бул кыздын сүрөтүн көрсөтөбүз. Бирок азырынча эч ким аны тааный элек. Балким анын такыр үй бүлөсү жоктур. Балким ал үй бүлөсүнүн эл караган бетин жер каратып, шерменделик кылып жүргөндүр. Жок, ал андай окшобойт. Балким туугандарынын баары чет өлкөдөдүр. Анда ал талаада эмне кылып жүрүптүр? Сак болгула, Тахири мырза. Кээ бирөөлөр ошентип жан багышат. Унаанын алдына боюн таштап, анан айдоочунун канын сурот.
Шын айтам. Ой, убактыңарды бекер эле коротуп атасыңар. Ага бир аз эле акча берип койгула. Ал тим эле торгойдой сайрап, өзүнүн да, үй бүлөсүнүн да жет атасын санап берет. Менин силерге эч кандай доом жок. Тергөөнү токтотсоңор болот. Ооба? Ооба, жолуң ачык экен, Раначан. Маған макулдук эмес, өзү маанилүү. 20 жыл ушул жерде иштеп, мындай адептүү, боорукер кызды эч көргөн жокмун. Кудай 3 уул бергенче ушундай бир кыз берсе гана. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, Периште айым? Абалыңыз жакшыбы? Жакшы. Кечиресиз, доктор. Ал атын эстедиби? Жок, акыр аягы баракчага кайсы бир ат менен белгилешим керек эле да. Бөлүмдүн айымдары буга ал атты тандашты. Өзү да эң жоош, боорукер жакшы кыз экен. Чындыгы периштедей болгон. Булуусу мага абдан жарашып калат экен. Угуп атам. Кечиресиздер, Турак-чай кооперативинен Теймурий мырза келди. Кире берсин. Саламатсызбы, Тахири мырза? Салам алейкум. Өтүңүз. Саламатсызбы, урматтуум? Кудай сизди кырсыктан, жамандыктан тышкары кылсын. Айтканыңыз келсин, сизди да. Ансыз да колуңуз бошойт. Сиздин убактыңызды алганыма Эч нерсе эмес, айта бериңиз. мен сизге 2 кичинекей суроом бар эле. Ошону айтайын дагы бөлөк сиздин убактыңызды албайын. Биринчи суроом бул батирдин ачкычы. Мынакей. Куттуктайм сизди. Бакубат көп жыл жашаңыз. Сиздин көлөкөңүз бизге дайым тийип турсун. Рахмат сизге. Экинчи суроом болсо, баарыбызга жагымсыз кабар. Кечээ мен бүт курулуш иштерин токтотуп, курулушту тоңдуруп, жумушчулардын баарын кетирдим. Эмне үчүн, Теймур мырза? Бул узак сөз. Келиңиз, отуруңуз. Рахмат. Тахири мырза, мен сизге кыска нуска айтайын. Бул жолу 4 ай мурун кооперативдин иши токтогон. Аны сиз менсиз деле билсеңиз керек. Мен курулушту өз каражатыма уланткам, бирок тилекке каршы азыркы кыйынчылыктарга байланыштуу, тактап айтканда арматуранын баасы 2 эсе көтөрүлүшү, цемент, жыгач, мык ошол сыяктуу кээ бир курулуш материалдарынын дефицитине байланыштуу мен жумушту улантууга мүмкүнчүлүгүм жок калды. Ошон үчүн мен жумушту токтотуп койдум. Эми эмне кылыш керек? Албетте мен бул суроонун чечилишине бүт аракетимди жумшадым. Сиздин уруксатыңыз менен мен кооперативдин мүчөлөрүнө тилекке каршы алар эми батирди 20%га кымбатыраак сатып алууга туура келет. Теймур мырза, ачкычыңды алгыныңда бул жерден чыгып кет. Айып этпесең сурасам болобу, эмне үчүн мындай кылып жатасыз? Бери карачы, Теймур мырза. Биз менен түзгөн келишимге ылайык, сен бардык батирлерди биздин кызматкерлерге эч кымбаттатпай сатышың керек. Сен даярдап бизге жиберген эскертмелериң эч кандай мыйзам күчүнө ээ эмес. Кечиресиз. Дагы сурасам болобу, эмне үчүн бүгүн мынча ачуулуусуз? Бир нерсе болдубу? Мени ук, мырза. Эгер биздин келишим боюнча бардык батирлерди өз мөөнөтүндө биздин жумушчуларга берсең бердиң. Эгер антпесең, мен келишимди бир тараптык иретте бузам дагы, силердин чектердин баарысын соттун чечүүсүнө тапшырам, эч ким менен сиз биздешип отурбайм. Сизден дагы бир сурайын деген суроом бар эле. Ачкычыңды алып чыгып кет дедимби? Чыгып кет. Инженер мырза, бирок мен чыгып кеткиле дедим. Угуп атам. Ооба. Мен өзүм кайра чалам. Ассаламу алейкум, ажага. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Рахмат сизге. Аялым сизди жума күнү кечки тамакка чакыралы деп качан бошойсуздар сурай келди деле.
Чынымды айтсам, ажы, биз дагы эле баягы жол кырсыгы менен элекпиз. Такыр кол бошпойт. Эжеге биздин атыбыздан рахмат айтып коюңуз. Кудай буйрса башка күнү деле барарбыз. Ошон үчүн кайра мечитке келип аткан турбайсың мында. Жабырлануучу дагы деле ооруканада, ажы. Улам барып ден соолугун сурап турушум керек болуп атат. Кудай колдоп эртерээк ишиңер оңолуп кетсин. Айтканыңыз келсин. Ажы, кийинчерээк мага мамилеңиз солгун. Кудай уруп бир нерсени туура эмес кылып алдымбы? Өткөн түнү Раменге кылган мамилең мени капа кылды, Бекзат. Мен сенден андай мамилени такыр күткөн эмеспин. Макул, ажы. Сиздин кадырыңыз үчүн мен аны бир жерге орноштурганга аракет кылайын. Жок, Бекзат. Мен үчүн эмес. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Сен ал үчүн жооптуусуң, Бекзат. Ушуну эч качан унутпа. Бүгүн анын ден соолугун сураганы барсам, аны коомдук камсыздоо борборуна которгон жатышыптыр. Сен ооруканага барып эсептешип келишиң керек. Тез эле аны айыкпайт деп үмүтүн үзүп коюштубу кызым? Жок, айтымында айыкканча бир топ убакыт өтөт экен. Ал баарын эстегенче, ага чейин ал жерде аны кармай алышпайт экен. Биз анын үй бүлөсүн табышыбыз керек. Кантип? Жада калса полициялар да аларды таба албаса, анан биздин колубуздан эмне келет? Жума бою анын сүрөтүн гезитке чыгарышыбыз керек. Сүрөттү алып, ал жерге барып, жергиликтүү элге көрсөтүп сураш керек. Аны тааныган бирөө сөз табылат. Анда 1-2 күнгө аны тиги борборго алып барыштын кажети жок да. Жок, апа, бизде башка жол жок. Аны бул жака алып келгиле да. Же жок дегенде ал кандай жер экенин көргүлө. Коопсузбу, ыңгайлуубу, жайлуубу? Чынын айтсам, мен бүгүн сурамжылап билдим. Угушумча ал жактагы аялдардын көбү качкындар, кылмышкерлер же баңгизат колдонгондор экен. Албетте арасында жай адамдар деле бар дечи, бирок негизинен алганда анча жайлуу жер эмес экен. Ал жака барса эң баштан баарын үйрөнөт да. Анан анын ата-энесин кантип беттен карайсыңар? Апа, аны бул жерге алып келиш чоң жоопкерчилик. Ал кайра жоголсо, же бир нерсе болсо, мыйзам алдында биз жооп беребиз. Анда аны үйгө алып келип, жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. Ден соолугу жакшы болгончо карайбыз. Сен ушунун баарына кайдыгер карайсыңбы, я уулум? Апа, Бекзат экөөбүз эртеден кечке жумуштабыз. 2 бала ансыз да сиздин мойнуңузда. Эми дагы бирди кошобуз банан. Сизди кыйнагыбыз келбейт, апа. Ой, кабатырламагылачы. 5-6 күн коноктосуп койгондон эч ким өлүп кеткен эмес. Анын эмнеси бар? 5 табак күрүчтүн ордуна 6 табак күрүч бышырып коем. Сен кандай дейсиң? Билбейм. Бирок бир чет апамдыкы деле туура. Өзүбүздөн башканы деле ойлошубуз керек да. Ошону айтсаң, кийин өзүбүздүн абирибиз таза болуш үчүн азыр туура деген парзыбызды аткарышыбыз керек да. Силердин бейтагыңар кайсы бөлүнүп жатты эле? Нейрохирургия. Нейрохирургия? Азыр. Анын баракчасы толук толтурулуп атыр. Анда эмне кылышыбыз керек? Дагаты дагы башка маалымат дагы жок экен. Аны дарылаган дарыгер ким дедиңер? Доктор Таваколи. Эмне болгон баракча бул? Эмне үчүн мындай? Кечиресиз, мен көрсөм болобу? Мен радиологмун, бир аз түшүнөм. Мынакей.
Рахмат. Мунун баары күйүп кеткен көрсөтмөлөр экен. Анализдердин жыйынтыгы дагы туура эмес экен. Дарыгер ага жазган дарылар да баракчасына такыр түшүрүлбөптүр. Кечиресиз, анда биз акчасын кандай кылып төлөйбүз? Могул баракты бөлүмгө алып барып, аркасына ага берилген баардык дары-дармектерди жаздырып келгиле. Андан соң дарылаган дарыгерине кол койдуруп, анан кайра бул жерге алып келгиле. Абдан жакшы. Чоң рахмат сизге. Жүр. Анда сен барып иштериңди бүтүрүп бер, мен барып периштени чыгарганга кам көрөйүн. Салам. Салам. Сен ыйлап атасыңбы? Мени коомдук камсыздоо борборуна жиберген жатышат. Аны сага ким айтты? Эми жайымдар айтып жатышат, бирок мен ал жака баргым келбейт. Ата-энеме баргым келип жатат. Менин да ата-энем бар болуш керек да. Туурабы? Албетте кымбатым, сенин да ата-энең бар. Анда мен аларга баргым келет. Коомдук камсыздоо борборуна баргыдай мен эмне кылдым? Мен эмне үчүн камакта болушум керек? Сен эч кайда барбайсың. Сени биз үйгө алып кетебиз. Жок. Жок? Эмне үчүн жок? Силер ансыз да мага көп жакшылык кылып атасыңар. Бирок мен силерге артык баш жүк болгум келбейт. Сен антип айтпа. Андан көрө кийин. Карачы. Сага бул көйнөк менен шым жактыбы? Булар меники, чынымды айтсам. Сага чак келерин да билбейм. Бул жактан чыгарыбыз менен базарга барып, калган нерсеңдин баарын сатып алабыз. Өңү жактыбы? Жакшы экен. Сен караганда жоксуң го? Сиздин кийимдериңиз баары жакшы. Демек болобу? Эмне болобу? Мен силердин үйүңөргө барсам болобу? Болбойт мырза. Силер анын жакын туугандары эмессиңер да. Силер аны сүзүп алгансыңар. Эмне себептен мынтип айтып атканыңарды билбейм. Бул бейтапты силер менен жибере албайм. Бул такыр мүмкүн эмес. Менин бардык жашоом айдан ачык. Ишим, үйүм, үй бүлөм, өткөн кеткеним, андан артык. Мен каалаган кепилдикти берүүгө даярмын. Мейли анда, макул. Алгач сотко кайрылыңыз. Ишти алып барган соттун наамына арыз жазыңыз. Анан соттун чечимин алыңыз. Соттун чечими жок, биз бейтапты силерге берүүгө эч кандай укугубуз жок. Ал эми азыр дарылануу үчүн акчасын төлөп коюңуз. Мынакей алыңыз. Андай болсо мен сиз айткан жумуштарды бүтүргөнчө. Жок дегенде ал бир нече күн бул жакта тура турсун. Мен бардык чыгымдарды канча болсо да төлөп берем. Абдан жакшы болот. Сураныч, дарылануунун акчасын төлөп коюңуз. Сизге чоң рахмат, доктор. Мүмкүнбү? Кире бер, Бекзат. Салам. Салам. Кеттикпи? Жок. Бир нече күн күтө туруш керек. Фильм Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Продакшн студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салидинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.